Салам достор, сиздер менен Мерим Нурзинова. Бул видеодо мен силерге PromoFlow деген программа жөнүндө айтып беремин. PromoFlow деген программа бул силердин Instagram аккаунтуңарды накрутка кылып, силерге жаңы партнерлордун, жаңы клиенттердин потогун түзө турган, силердин брендиңерди күчөтө турган жана көп адамдарга силерди жарыя кылып реклама кыла турган программа. Аябай силерге бизнесиңерге жардам боло турган программа. Ошол жөнүндө айтып берейин дагы, кантип установка кылып, кантип иштетиш керек экен. Эң биринчи айта кетчү нерсе, бул программа бекер эмес. Бул программаны монеталарын, деги эле подпискаларын сатып алыш керек. Бирок башында эле сатып албайсыңар, башында силерге 1000 монета берет, ошону иштетип көрөсүңөр, жакса сатып аласыңар. Анда эмесе дальше кеттик. Мына бул программаны силер оңой эле Play Market'тен көчүрүп аласыңар. Мына бул PromoFlow сары пальчик. Сары пальчик тартылып турат. Ушул жерде силер көрүп аткандай эле мен 13 аккаунтум бар. 13 аккаунтту силер оңой эле өзүңөр ачсаңар болот. Бул аккаунт ачыш үчүн Instagram'дан телефон номердин кереги жок. Менин өзүмдүн видеолорумдун арасында бар. Кантип аккаунт ачыш керек, кантип почта ачыш керек, ошону көрүп силер аккаунт ачсаңар болот. Мен мисалы мына 13 аккаунтта иштеймин. Жаңа аккаунт кошкум келсе, мен плюсту басамын. Мына ылдый жакта плюс бар. Ошо плюсту басканда добавить Instagram аккаунт деп турат. Ушуну басканда мен мурунку видеолорумдагы эле жаңы ачкан аккаунтумду кошоюн. Мейер Нурдинова болчу. Ким менин видеолорумду көрсө билет болуш керек. Мейер Нурдинова. Так, собака. Ой, Мейер Нурдинова эле болчу. Мейер Нурдинова. Менин логин, паролум болсо Мерим 27 болуш керек эле. Окей. Авторизация в Instagram. Мына авторизациядан өттү. Менин жаңы кандай менин жаңы аккаунтум? Мына менин жаңы аккаунтум мына кошулуп калды. Жаңы аккаунттун өзүнүн бир лимиттери болот, бир суткада канча подписка кылса болот. Мисалы силердин жаңы эле ачкан немеңер болсо, жаңы эле ачкан аккаунтуңар болсо, силердин подпискаңарга өтө аз берет. Мисалы 600, 500 бериши мүмкүн. А уже убакыт өтүп кеткен, көптөн бери бар болгон аккаунт уже 1000, бир суткада 1000 подписка кылганга болот. Ошол үчүн азыртан эле көп аккаунт кылып коюп, кийин кошсоңор болот да. Мына мои аккаунты 14. 14 это количество моих аккаунтов. Канча аккаунтум болсо ошол жазылып калат. 83 678 бул менин монеткамдын саны. Мен силерге айтып кеткендей эле, мен 100 000 монетка сатып алгам. Ушуну силер кантип сатып аласыңар? Ошону айтып берейин. Биринчи, активировать код пополнения баланса. Бул силерге почта менен код келет, ошону активировать этесиңер. Купить код пополнения баланса деп басканда, ушул жерде баалары жана ценалары, ошонун сайтына киресиңер дагы. Мен силерге кыскача азыр айтып беремин. Канча турат, эмнеге кетет? Бул монетка, бул мисалы силерге адам канча подписка кылса, ошондо эле кетет да. Бул мисалы силер канча өзүңөр башка адамга подписка кылганга силердин монетаңарды албайт. Силерге в ответ ким подписка кылса, ошондо гана ушул монета коройт. 10 000 подписканы считайте. 10 000 подписчикти силер 500 рубльге алсаңар болот. 5000 подписчик силер 300 рубльга алсаңар болот. 1000 подписчик силер 100 рубльга алсаңар болот. 100 000 подписчикти силер 1000 рубльга алсаңар болот. 100 000 для меня аябай выгодно болду, ошон үчүн мен 1000 сомго сатып алдым да. 1000 сомго сатып алганда силер буну банковская карта менен алсаңар болот. Любой банковская карта менен купить деп басканда эле уже банковский картаңардын өзүңөрдүн номерин жазганда эле ошол жактан снимать этилет картадан. Анан силерге почтаңарга код келет. Ошо кодду эле активировать баланса деп силерге вставить этип жазып койгондо эле уже все, силерге 100 000 монетка келип калат да. Эми кантип иштете баштайбыз? Буну бастык. Мына басабыз ушул аккаунтумду. Ушул аккаунтумдун страничкасы чыкты. Страничкасы чыкканда ылдый жагында сары болуп мына могу пальчик турат, Ошол пальчикти биз эң башында бул оңой бул программаны иштетиш. Ушул пальчикти басабыз дагы. Ушул жерде что делать дейт да, что делать? Бизге, например, подписка керек, Бул жерде подписка кылса болот. Бул жерде отписка кылса болот. Бул жерде лайкинг кылса болот. То есть кененирээк айтып берип кетсем, подписка бул силер башка адамдарга Instagram'дан подписаться дейсиңер да. Ошо подписаться дегенде программа силер үчүн кылат. Отписка.
Отписканы бул программа силер үчүн отписаться кылат. Анткени силер бул Инстаграмдын лимити силердин подпискаңар 7500төн ашпаш керек да. Ошо ашпаш үчүн силер мал менен отписка кылып турушуңар керек. Лайкинг это бул силердин лентаңар, силер подписка болгон адамдарды өзүңөргө көңүл буруу үчүн силер аларды лайк басасыңар да, сүрөттөрүнө. Лайк басканда адам билесиңер, өзүңөр деле ошентесиңер болуш керек. Жаңы Инстаграмга киргенде, мисалы, сразу сердечкаларды көрөсүңөр. Ким мага лайк басты, ким мага сүрөтүмө комментарий жазды деп сразу ошону киресиңер. Аны эгерде силер жаңы адамдарыңарга лайк бассаңар, адам силерге көңүл бурат дагы, силердин аккаунтуңарга кирет, кызыкса силердин картинкаларыңарды, силердин постторуңарды окуйт. Ошол үчүн лайкинг деп коет да. Мен көбүнчө ошо отписканы эле кыламын, ошон үчүн айтып берейин. Могу подписка, лайкинг дегенди бастыкы. Лайк на аудиторию аккаунттан. Көбүнчө мен ушуну тандаймын, анткени бул сразу эле аккаунтту тандаймын дагы, анан ошол аудиториясын өзүм эле подписка кылып берем. На подписчиков. Бул жерге аккаунттун ссылкасын коюш керек. Ал үчүн биз Инстаграмга киребиз. Инстаграмга кирип туруп бир аябай популярный аккаунтту табабыз. Популярный, көбүнчө мамочкалары турган аккаунтту табабыз. Анан ошол аккаунттун URL профили дегени бар. Ошо URL-ын көчүрсөк гана, көчүргөндө ошол жакка коюп коебуз. Азыр мен көрсөтөм силерге. Мына жаңы болгондуктан жок. Ошон үчүн мисалы супер инфо деп коелгой. Супер инфонун ичинде эле көбүнчө мамочкалар окуйт болуш керек. Или так. Супер мамасита дейт. Мать троих детей. Ладно, ушуну бастык. Мать троих детей. Ой, башка жакка кирип кеттик. Кана. Супер мамаситага киреличи кана. Супер мамасита. Вот она. Это мама, инста-мама, блогер года. Ушуга киребиз дагы. Так. Подождите. Отмена. Ай, ладно, супер кейджига кирип кеттик. www.super.kg. Super.kg деп деле жазсаңар ушул жакка кирет да. Ушул жакты табат. Бул программа сразу табат. Super.kg. Мына, super.kg official деген тапты. Super.kg officialды окей дейсиңер. Именно ушул аккаунттун подписчиктери эмес силер үчүн бул подписка кыла берет. Анан арасынан кайсы адам кызыкса, ой, мага ким подписка кылды деп силерди карайын дегенде, силердин аккаунтуңарда сүрөттөр бар болсо, кызыктуу постуңар бар болсо, рекламный, жумушка чакырам, интернет бизнес, онлайн дегендерди көрүп кызыкса, анан силерге жазат. Мен Инстаграмды аккаунтту кантип жасалгалаш керек, ошону да айтып бере кеткем. Ошон үчүн силер буну иштетип алсаңар болот ушинтип. Мына, оңой эле. Если уже бул иштеп баштады, старт задание. Мына, подписка. Мына, лайк. Ырыскул Абдыкапар кызыга лайк басты. Ырыскул Абдыкапар кызыны подписка кылды. Көрдүңөрбү? Уже иштей баштады. Баарыңарга рахмат. Ушул программаны иштетип алсаңар, сонун болот, сонун жардам болот силерге. Убактыңар көбүрөөк болуп калат. Убактыңар көбүрөөк өзүңөр личный брендиңерге, өзүңөрдүн новичокторуңарга иштегенге убактыңар көбүрөөк болуп калат. Ошон үчүн сөзсүз түрдө ушуну колдонуп алыңыздар. Эгерде ушул программа боюнча да суроолоруңар болсо, комментарийге калтырсаңар болот. Мен обязательно баарыңарга жооп берем дагы. Эгерде чындап бир жер түшүнүксүз болуп калса, керек болсо дагы бир видео тартамын. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Ушул видео силерге жардам болду деп ойлоймун. Силер менен Мерим Нурдинова.